Ушунда ушул маселе боюнча тегерек салыштырыпсыңар, агрардык комитетке чоң рахмат. Бирок бир нерсеге мен таң калып отурам. Ногу азык-түлүк коопсуздугу деп бул биринчи жолу болуп аткан жер жок. Кыргызстанда ушундай нерселер көп башталат дагы, аягына чыкпастан акчанын кайка кеткенди дайынсыз жок болот. Мурунда болгон. Азыр мына 309-токтом бул элге каршы мыйзам. Муну таптакыр эле токтотуш керек. Эмне үчүн? Өнөр жайды, завод, фабриканын баарын сатып жок кылышты, байышты. Тоодун кен байлыктары ошол болду. Кыргызстандын калкын кармаган теги кылып гана бул жайыт менен гана ППС'ин жери болуп атат. Эгер муну дагы Айыл чарба министрлигине айыл өкмөткө алгандан кийин муну эч ким көзөмөлдөй албайт. Айыл чарба министрлери каалагандай олигархтарга берет. Киргизип атат. 100 жыл тарыхы бар кооперативтерге берилсин. Кайсы Кыргыздын жөнөкөй адамы 3 жылдык тарыхы бар кооператив түзө алат? Акаевдин убагында кооперативтер түзүлдү, Бакиевдин убагында, Атамбаевдин. Ошол кооперативтер элге иштеген жок. Мына азыр айтып атасыз, уруктук чарбаларга берилет. Кана мурунку союз таркагандан бери түзүлгөн уруктук чарбалар. Аларга жерлер бөлүнүп берилди, техникалар берилди, бүт шарты менен берилди. Уруктук чарбалар иштебестен жерлерди арендага сатып коюп гана пайда көрүп отурушуп атат. Бир чананы көзөмөлдөбөйсүңөр дагы элдин ППС'ин жерине жайыт казыласыңар. Азыркы дүйнөдөгү акыбалды көрбөй атасыңарбы? Мына эртең Россиядан, дүйнөдөгү балдар мына тополоңдордон кийин бардыгы кайтып келсе, каяка жайгарасыңар? Кайсы завод, фабрика бар иштей турган? Кыргыздын эли иштеп аткан ППС'тин жери менен жайыт талаада жүрөбү, Америкада жүрөбү, бит акча кылып, ошо айылга мал кылып койгон. Ушу Бишкекте жашагандар дагы. Эми ошол жайытты алып туруп, жанагы олигархтарга бере турган болсо, кооперативтер кимдер ошо байларда? Эртең эл ушундай көтөрүлүп чыгат, жарылуу болот. Кыргызстанга міне тополоңго алып атасыңарбы? Кагылайын элдик депутаттар, жогору жакты карабастан бир чечкиндүүлүк көрсөткүлөчү. Кыргыз элинин жөнөкөй жарандарынын укугу бузулуп атат. Эртең ошону жанагы кооперативтерди түзүп, асыл тукум чарба уруктугу королоп алгандан кийин кыргыз байкуш каяка барат? Анан кыргыз элин билесиңер, бир көтөрүлгөндө сел болот. Кооперативде өрттөлөт, анын ээлери өрттөлөт. Бул мен коркутуп айтып атканым жок. Кыргыз ушуга барат аргасыз. Көрүп атасыңар. Мына азыр бул кечеден баштап келе баштады группаларга. Россияда кыргыз балдарды армияга ала баштаптыр. Эгер аларга барбайбыз деп бар кайтып келсе иште, каяка барабыз? Элди дойлогула да кагылайындар. Эл ишенип сайлады силерди депутат деп. Анан эле ушу жогору жагы минтип айтып атат. Анан бурмалап отуруп эле да ошого барат. Андан көрө мурунку түзүлгөн уруктук чарбалардын бардыгын изилдеп чыккыла. Канча уруктук чарба бар? Ушунча жылдан бери канча урук өстүрдү? Эч нерсе уруктук билетин аткарбады, ошолордун ушунча 30 жылдан бери сатып көргөн пайдасын төктүргүлө мамлекетке, бергиле дыйкандарга. Мына канча жыл мурундагы бөлүнгөн 8 миллион доллар бөлүндү, мынча акча бөлүндү, айыл чарбаны өнүктүрөбүз деген. Дыйкан байкуштар эч ким ала алган эмес, бир жакындары, чогуу жакта аралашкандар болбосо. Азыркы 20 миллиард долларды байкуш эл ала албайт, мени көзүм жетет. Себеп Кыргызстанда кредит албаган үй биле жок. Мына Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун акчасынан кайсы кыргыз жөнөкөй эл алды? Ала алган жок, себеби кредити бар, бербейт. Аны ким алат? Акчасы батпай аткан миллиардер, мультимиллионерлер алат. А элге жок. Качан токтойт ушундайды? Бир депутаттар ушуга маселе койгулачы кагылайындар. Акчаны бөлүп берсеңер элге, дыйканчылыгын да кылат. Мен уруктук чарбаны алып иш кылышкан жок. Мен жөнөкөй дыйкан болуп, тегисер эмес. Мындай каптал жерлерден 40 центнерден 80 центнерге чейин буудай алып жүрдүм. Мына Замирдин кабары болуш керек угуп жүргөн ошол жакта. Колдонгон жок. Кыргызга эмне керек? Биринчи 5% акча бергиле, кыргыз бош жер калбай эгет. Экинчиден сактаганга жардам бергиле, сатканга жардам бергиле. Калган элден күтүп алгыла. Ал жанагы Жанибеков менен кабинет министри уюштуруп аткан мынантип алып азык-түлүк коопсуздугун жоебуз, кооператив өнүктүрөбүз. Жана мияса комбинаттердин өнүктүрүп бул болбогон нерсе. Биринчи элди ойлогула. Эл өнүкмөйүнчө алар эч жакка бара албайт. Биринчи майда, анан орто бизнести өнүктүргүлө. Дыйкандарды, мал чарбачылыгындагылардын этин сатканга жардам бергиле. 3-4 жыл мурун арабтар келиптир, уктук биз дагы. Кыргызстандын этин алайын десе биздин чоңдор взятка сурашыптыр. Ана алар бар Өзбекстан менен келишим түзүп,
Bizde 300 сом болуп аткан дейт, алар 650 сомдон сатышты. Каяктан? Кыргызстандан малын сатып алып Өзбекстанга киргизип атты күн-түн. Ошону Кыргызстан пайда көрсө болбойт беле. Ушуларга көңүл бурушуңарды айтам. Мына 309-жылы өзгөртүк тигмес, токтоткула аны. Элдин өзүндө калсын, кыргыз элинин укугу бузулбасын. Кыргызды кармаган жайыт менен гана ошол жер болуп туруп атат. Ана жанагы райондон бөлдүрөбүз 5% дегениңер да жомок. Айыл өкмөтүндө эл өзү көзөмөлдөйт. Ким ала элек участканы? Кимге бериш керек? Аяка бөлсөңөр көрүнгөн акча менен кирет. Аны токтото албайсыңар. Менин сунушум ошол. Рахмат байкесі. Биринчи мындай айтып кетейинчи. Бул жерде отурган депутаттар, бул эл өкүлү. Булар элдин сөзүн сүйлөйт, ошону кайра элге жеткизет. Бул биринчиси. Экинчиси 309 токтом, бул Жогорку Кеңештин мыйзамы эмес. Муну биз мыйзам чыгарган эмеспиз. Биз элдин кайрылуусу менен гана ошону комитеттен карап атабыз. Бул өкмөттүн токтому. Бул мыйзамды жок кылуу үчүн эки эле нерсе бар. Биринчиси, кабинет министри 3 токтомду өзү чакыртып алыш керек. Экинчиси, сотко берип, соттон утуп алыш керек. Башка жолу жок. Биз муну эл кайрылган үчүн астыңарга алып чыгып отурабыз. Бул экинчиси. Андан чыкары, жана сиз айтып кеттиңиз, жай эме сатып отуруп бүтүрдүк депчи. Жайыт жана КФСУ бул мамлекеттин жери. Аны мыйзамы бар, эч кимге сатканга укугу жок, сата албайт аны. Ал мыйзамда жазылуу. Эч ким сата албайт бул мыйзам боюнча. Андан чыкарды жанагы изилдеп чыгат деп айтып атпайсызбы? Бул жанагы Минсельхоздун келген эмесин өздөрү изилдеп чыгат деп атабыз. Ошон үчүн биз жанагы комитетте карап туруп, министрликте менен да сүйлөштүк. Ошол жердин комиссиясына 5/5 деп коебуз. 11 мүчө деп атат. Ошо 11 мүчөнүн 5-өөнү биз жергиликтүү бийлик болсун деп атабыз. Ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары болсун, айыл өкмөтү болсун, айыл өкмөттүн жергиликтүү кеңештин төрагасы болсун, жаштар комитети болсун, ошо менен 5 кишини комиссияга жергиликтүү бийликтен кошкула деп атабыз. Бул биринчи биздин берген сунушубуз. Экинчи сунушубуз, жанагы үрөн чарбалары келет дагы лицензиясын узартат, ошо кайра жана пролонгация кылып аткан боюнча. Биз ачык айтып атабыз. Кандай? Министерство келет, допустим, бир үрөн чарбасына bir koyun jeyt, kayra ketip kaldı eli. Oşon üçün ayttık, mından keyin urmatlı Ayыл Çarba Ministrligi, oşol komissiya gelgende komissiyaga жергиликтүү бийликти кошкула деп атабыз. Анткени ошо жергиликтүү бийлик билет. Ошол үрөн чарбасы канча үрөн алып атат, кимге суб арендага берип атат, анын положениясын бүт так жасырып чыгардык азыр. Ошол үрөн чарбасынын мыйзамдын чегинде, положениянын чегинде özünün bazası болуш керек, техникасы болуш керек, оборудованиясы болуш керек. Ошонун баары соответствовать эткенде гана ошол үрөн чарбасы болуп эсептелет. Если суб арендага бере турган, сиз айткандай жандай начар түшүм алып кала турган болсо, же суб аренда көрүп калса, аны жергиликтүү бийликтен комиссияга кошосуңар, ошол комиссия ошол жерди аныктап чыксын дедик. Мындан кийин Айыл Чарба өзү жалгыз аны чечимди кабыл албайт. Жергиликтүү бийлик менен чогуу чечим кабыл алат. Муну дагы биз эмеге киргиздик. Андан чыкары жана сиз айтып атасыз, эми буга чейин болуп келгендир. Азыр деле болушуп кетиши мүмкүн, жана кредит боюнча айтып атасыз, алды албады деп. Эми мындай кылгач айтчы, урматтуу чакырылган коноктор, эми урматтуу президентибиз деле жөн отурган жери жок. Быйылкыдай негизи мындай айыл чарбасын колдоп берели деген мыйзам болгон эмес. Сиз айтып атасыз, 26 миллиард сом быйыл айыл чарба багытында которулуп атат. Сиз ишенбесеңиз, эми мына көчө күнү мен министр менен кечинде сүйлөштүм. Үрөндүн баары келип бүттү. Бүгүн дагы 6 вагон буудай келип атат. Көчө күнү мына бүгүн 2 күндөн бери юкка жөнөтүп атат. Чүй областагы уже алып атат бүт жерлердин баары. Ысык көлгөдө вагон барды. 1,5 миллиардка уже биз суранган үрөн чарбасы жанагы эме болуп келди. Ирригация боюнча 1 миллиард бөлүндү эле, ал акчанын баары, каналдардын баары тазаланып атат. Буга чейин бир тыйын берилчү эмес. Сугат башталгандан биз тазалай баштачыбыз да, апрель, майда барчыбыз. Анткени мартка чейин бюджетти кабыл албайбыз деп. Бул маселе боюнча дагы негизинен каралып жаткан нерселер. Анан жанагы 6%га түшүрдүк деп атпайлыбы? Эми 6% качан түштү эле? Түштү да азыр. Дыйкан чарбалар алып атат азыр айыл жерлерде. Бирок сиз мындай кылып айтсаңыз, байке, качан болсо мамлекет жаман, анан чоңдор жаман деген сөзгө келет экенбиз да. Качан болсо. Бирок силер мындай кичине алган элдин да күнөөсүн айткыла да. Алып аткан эл бүгүнкү күндө ошол акчаны
Баягы жергиликтүү жерге же болсо мал сатып алган жер жок да. Тойго жок кылып атат. Урматтуу Башка жака депутат. жок кылып атат. Урмат, айтканыңыз туура, бирок бир нерсени эске алыңыз. Ошол нерсе дыйкандын колуна 30%, 20%тен кыйналса да төлөп аткан кыргыз 6% төлөйт. Ошол жетпейт элге. Президентибиз айтты. Бирок ошо президенттин айтканы аткарылып элге жетпесе, азыр банктарга барып көрүңүзчү, кайсы банк мына кел, ал документиңди алып кел деп атат. Барып көрүңүзчү. Айыл чарба министри 53 миллион сомду алып канча жылдан бери төлөбөстөн пролонгация кылып жылдырып отурса, ошол 53 миллион сомду ушунча жылдан бери дыйкандарга берсе 53 үй бүлө бутуна туруп алат эле го. Эмне үчүн ал маселени карабайсыңар? Кантип үлгү көрсөтөт? Айыл чарба министри төлөп атса, анан дыйкандан кантип сурайт? Мен жаман айткам же, мен айтып атам, президенттин ушул жакшы ниеттери ишке ашпай калбасын. Көзөмөлдөп көрүңүз. Айыл банктан запрос кылыңыз. Айыл чарба министриден карзы барбы жокпу деп, анан көрүңүз. Дыйкан байкуш төлөйт, ал кыйналса да төлөйт. Жооп берем байке азыр. Да, Дуржил байкesi.